Üçüncü mikrofon. Урматтуу төраға, мен сунушумду кайра кайтардым артка. Ошону билдим. Рахмат. Кийинки сөз Кенжебаев Аманкан Батырбековичке берилет. Саламатсыздар, Сокулук округу, Кенжебаев. Расул мыйзамыбызды биз колдой берели. Мен суром Улуттук Илимдер Академиясына берим келип атат, вице-президенти берди угуп калдык. Сиздер айтып бергилечи, археолог изилдөөлөр боюнча канча кызматкериңер бар? Рахмат сұрағыңыздарга. Улуттук Илимдер Академиясында академиктердин саны бүгүнкү күндө 40 киши, членкорлордун саны 51 киши, ал эми жалпы эле кызматкерлер 1619 киши болуш керек. Мен негизи суроом менен археологдор боюнча болот. Канча археологубуз бар? Археологдор Улуттук Илимдер Академиясындагы тарых, археология, этнография институтунан уруксат алып иштей турган частный археологдор жүзөгө ашырат бүгүнкү күндөчү. Ал эми биздеги институтта иштеген археологдордун саны өтө эле чектелүү илимпоздор. Канча кызматкер бар ушу археологдордо? Археологдор биздин институтта иштеген бир 7-8 эле кызматкер бар. Эми Калгандары жанагы жеке. Ошол биздин институттун уруксаты менен барып, анан жерлерде жанагындай изилдөөлөрдү өткөрүп, уруксат берет. жеке ошолордун бааларын ким коюп берет ошо изилдөө боюнча? Баалардын бардыгы өз ара макулдашуу менен коюлат экен. Анан аны дагы биз өкмөттө азыр жаңыдан кайрадан карап, атайын жобо иштеп чыгып, киргизели деп атабыз. Ошо негизинен жобосун издеп киргизип койсоңуздар, анткени бүгүнкү күндө жана мунапыс менен чоң маселебиз болуп атат да жерлеринде. Бул эми мунапыс президент указы менен Кыргызстан боюнча болгон. Ошол археологдордун жоктугунан бул мунапыстагы аябай кармалып калды да, ошолордун колу жок, бир дагы жерде трансформация маселеси чечилбей турат. Ар бир айыл өкмөтү чечилбей турат ушул археологдор боюнча. Рахмат, мен дагы ошол комиссиянын мүчөсүмүн, проблеманы жеринен билем, катышып, мүмкүн болушунча биз болгон археологдордун бардыгын азыр иштеткенге аракет жасап атабыз. Аманкан Батырбекович, бизге министрлик кабинетинин төрагасынан атайын протоколдук тапшырма түшүп, Маданият министрлиги менен азыркы археология бөлүмү менен чогуу биз республикадагы бардык адистерди окуттук. Ошол сиз айтып аткан мунапыс боюнча процессти тездетүү үчүн. Бул жагынан аракетти көрдүк, окутуп бердик. Бизге Маданият министрлиги берди, кимдерди окутуш керек экендигинен. Ушул мыйзамга жардам бериш үчүн. Аны окутуп, процессти жылдыранга жардам бердик. Расул Мырза, эми Кыргызстанда кайсы жерде археолог изилдөөлөр бар экен, же кайсы жер бар экенин биз баягы күнү суранды элек Каминден. Ошону бир жерге чыгарып эле болотчу, ушу телевидение менен болобу же болбосо бир ар бир Кыргызстан боюнча айтып бересиңерби? Эми биз ар бир жерди трансформация болуш Кыргызстан боюнча бир болгону 7-8 специалист бар экен. Ошонун баарын издеп жүрө беребизби? Алар келгенче издеп жүрө беребиз. Келгенден кийин баасында келишим баада кылышат экен буларчы. Каалагандай. Анан алардын жашын да биз көрдүк. Тетгереки 60-70 ашкан кишилер экен бүт бар тең. Археологторусун бар тең. Эми кичине бул маселени астыга жылдырбайлы кармабай. Бул айыл өкмөттөргө жеңилдик болсун. Ошо администрацияда комиссияларга жеңилдик болсун. Указды аткара албайбыз, жер трансформация кыла албайбыз. Бул чоң маселелердин бири болот да. Ошон үчүн суранып кетем, ушул маселени бир карап туруп атак чечип бергениңерге. Рахмат.